Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капыр Мадаменов жана Батыров агайлардын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 40 сабак. Дүйнөдөгү тилдер деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер биринчи тилдин кызматы, экинчи тилдердин өзгөчөлүгү, үчүнчү тилди кантип үйрөнсө болот. Мына ушулар тууралуу кененирээк түшүнүк аласыздар. Биринчи тилдин кызматы. Тил баарлашуу, информацияны сактоо, өткөрүү, чыгарма жаратуу, башка элдерди үйрөнүү үчүн керек. Дүйнөдө 4000ден ашуун тилдер бар. Экинчи тилдердин өзгөчөлүгү. Эң байыркы тил кыргыз тилиндеги 100дөн ашуун сөз байыркы шумерлердин сөзүнө, белгилерине окшош. Ошого аны палео тил деп аташат. Жар деген уңгу менен 100дөн ашуун сөз жасалат. Ал эми эң бай тил бул орус тили. 25.000 сөздү башка элдерден сиңирип алган. Яндекс интернеттин орусча бөлүмү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, интернеттин тили бул англис тили. 500 миллион адам англис тили менен баарлашат. Эч кайсы тилге окшобогон тилдер бул баск, андаман, кет жана айн тилдери. Көңүл буруңуздар, эң ыргактуу, мукам тил бул араб тили. Арабча текст башка тилде айтылганда ыргагы жоголот. Бир айн сөзүнүн 46 түрдүү мааниси бар. Эң татаал тили бул Кытай тили деп аташат. Ал эми эң орой тил бул испан тили. Үчүнчү, көңүл буруңуздар, тилди кантип үйрөнсө болот? Жөнөкөй адамдар бөтөн тилдин сүйлөшмөсүн алгач этаптар боюнча үйрөнө баштайт. Эгерде 500 сөздү өздөштүргөн болсок, жөрмөлөп сүйлөйсүң. Адам 1000 сөздү эгерде өздөштүрсө, чет элдик жай сүйлөсө түшүнүшөт. Ал эми 2000 сөздү өздөштүргөн болсо, кадыресе сүйлөй алышат. Эгерде 4000 сөздү өздөштүрсөң, өз кесибиң боюнча адабияттарды окуй аласың. Ал эми 9000 сөздү өздөштүргөн болсоң, прозаны түшүнөсүң. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ой өрүшү Кругозор китебинен 79-80 беттерден дагы өз алдынча окуп чыксаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.